Кумтөр алтын кенжери боюнча айыпталган атка минерлер арбын шектүүлөр ондоп саналат. Бирок кармалгандардын баарына эле бирдей чаралар көрүлгөн эмес. Тергөө менен кызматташкандары укук коргоо органдарынын кылтагынан бошонушса, бири илдетти жүйө келтирип өлкөдөн чыгып кетсе, амал таба албай калгандары түрмөдө. Жаздан тартып эле УКМК улам бир атка минерди кылтагына илгенин кабарлап келет. Алар кимдер? Кумтөрдөгү коррупцияга кантип малынып калышкан? Шектүүлөрдү четинен талдап беребиз. Сиздер менен кайрадан мен Наргиза Асиякова. Салам. Кумтөр кенжери боюнча коррупциялык кылмышка айыпталгандарга Жазык кодексинин 319 коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча көрүнүктүү саясатчылар жана бийик кызматтагы атка минерлер Кумтөр кенжери ачылгандан тартып бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз алтын ишканасынын жетекчилиги менен биргеликте Камека, Центера Gold Inc, Кумтөр Operating Company жана Кумтөр Gold Company ишканасынын өкүлдөрү менен Кумтөр алтын кенин иштетүүдө Кыргызстандын кызыкчылыктарына каршы келген бир катар макулдашууларды түзүшкөн. Кесепетинде жаратылыш кайра калууна келбеген абалга кептелип, мамлекетке миллиардтаган зыян келтирилген. Чуу дегенде эле УКМК экс-президент Сооронбай Жээнбековдун энеси Асылбек Жээнбековдон баштаган убагында жогорку кеңештин төрагасы, КСДП фракциясынын депутаты Асылбек Жээнбеков 31 майда УКМКга сурак бергени кирип, ошол бойдон чыккан эмес. Бишкек шаардык соту Асылбек Жээнбековду үй камагына чыгаруудан баш тартып койгон. Эми ал 30 сентябрга чейин абакта калтырылат. Мен хаммын деп, мен төрөмүн деп, ата бабанын салтынан чыгып, салтты тепсеп, Кудай алдында күнөөкөр болуп, эл алдында кеп болуп жүргөнүм ылайык эмес. Эске салсак, Асылбек Жээнбеков 2011-2016 жылдары жогорку кеңештин төрагасы болгон. Агасы Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайланганда депутаттык кызматтан кетпей коомдун нааразычылыгын жараткан. Ага тагылган айып коррупция. Жогорку кеңештин мурунку төрагасы коррупцияга кантип аралашканын мурунку депутат Талант Узакбаевка чыгарылган соттун өкүмүндө көбүрөөк маалымат жазылган. Ага кийинчерээк кенен токтолобуз. Асылбек Жээнбековдун аркасынан ээрчип жогорку кеңештин дагы бир депутаты Төрөбай Зулпукаров дагы ошол эле күнү 31 майда камакка алынган. Зулпукаров дагы Кумтөр кениндеги коррупциялык иштерге байланыштуу айыпталып, ага карата коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Болбосо ал убагында КСДП фракциясынын лидеринин орун басары болчу. Кармагылайтты. Кумтөр кенжериндеги коррупция боюнча шектелип жаткан дагы бир экс-депутат Талантбек Узакбаев күнөөсүн мойнуна алып, анын үстүнө башка көрүнүктүү атка минерлер боюнча көрсөтмө берген. Алардын ичинде жогоруда аталган Төрөбай Зулпукаров менен Асылбек Жээнбеков, жакында эле чет өлкөгө чыгып кеткен Өмүрбек Бабанов жана жогорку кеңештин дагы бир депутаты Исхак Пирматов бар. Соттун чыгарган бүтүмүнө ылайык Талант Узакбаев дал ушул саясатчылар менен биргеликте Центера Gold Inc компаниясы менен жең ичинен сүйлөшүп алышып, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иштешкен. Өз кезегинде Талант Узакбаев өз күнөөсүн мойнуна алган. Сунулган башты суурулган кылыч кеспейт, баатыр. Талант Узакбаев жогорку кеңештин 5-чи чыгарылышынын депутаты болуп, агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетти башкарган. 1-май райондук сот бекиткен актыга таянсак, 2012 жылы Садыр Жапаров депутат болуп турган маалда Кумтөр Gold Company'нин ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча депутаттык комиссия түзүп, аны башкарып, аталган компаниянын ишмердүүлүгү боюнча бир топ ката эреже бузууларды табат. Эрекелсиң, жүрөгүңдө каражак эрекелсиң. Соттун өкүмүнө ылайык ошол 2012 жылы июнь айында Садыр Жапаров парламенттин отурумунда Кумтөр долбоорун ишке ашыруудагы коррупция боюнча фактыларды жарыялап, ал башкарган депутаттык комиссия Центера Gold Inc канадалык компания менен кызматташууну кайра карап чыгууну сунуштайт. Бирок алмалда өкмөт башчылык кызматты аркалаган Өмүрбек Бабанов, жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков, депутаттар Талант Узакбаев, Исхак Пирматов жана Төрөбай Зулпукаров өлкөнүн жана элдин кызыкчылыгын карабастан канадалык компаниянын өкүлдөрү менен кылмыштуу сүйлөшүүгө барып, депутаттык комиссиянын сунушу боюнча добуш берүүнү башка күнгө жылдырып салышкан деп айтылат соттун бүтүмүндө. План боюнча депутаттар Садыр Жапаров киргизген токтом долбоору боюнча добуш берүүнү атайын создуктурушуп, добуш берүүнү башка күнгө жылдыруу демилгесин көтөрүшкөн.
Акыры Центра Gold Inc. компаниясы менен түзүлгөн келишимди кайра карап чыгуу боюнча добуш берүү башка күнгө жылдырылып, Асылбек Жээнбеков, мурунку депутат Узакбаев жана Исхак Пирматовго Жапаровдун демилгесин күн тартибинен алып салуу боюнча демилге көтөргүлө деген тапшырма берген деп айтылат документте. Мындан сырткары Жээнбеков коомчулуктун жана депутаттардын көңүлүн башкага буруу максатында Садыр Жапаров түзгөн комиссия берген маалыматты текшере турчу мамлекеттик комиссия түзүүнү сунуштаганы жазылган. Кылмыштуу максаттарга жетүү үчүн 2012 жылдын 22 июнундагы Жээнбеков жетектеген парламенттен отурумунда депутаттардын жардамы менен добуш берүү маселеси 27 июнга жылдырылган. Ал эми Узакбаев башкарган комитетке маселени изилдеп, кийинки отурумда сунуш берүү тапшырылган. Акыры депутаттар Садыр Жапаровдун долбооруна каршы добуш берүүнү чечишип, Талант Узакбаевдин демилгесин колдоп беришкен. Ошондой эле соттун өкүмүндө мурунку өкмөт башчы Бабановго эмнеси болсо дагы Центра Gold Inc. компаниясы менен келишимди өзгөрүүсүз сактап калуу тапшырылган деп айтылат. Бабанов жалпы кылмыш планынан чыкпай 2012 жылдын 1 сентябрында премьер-министрлик кызматтан чектеп калганга чейин Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн чечимдерди кабыл албастан комиссиянын формалдуу түрдө гана иштеп туруусун камсыздоо боюнча активдүү чараларды көргөн. Жыйынтыгында парламент 2012 жылы 27 июнда Садыр Жапаров демилгелеген долбоорду четке кагып, Талант Узакбаевдин демилгеси өтүп кеткен. 1 май райондук сот Талант Узакбаевди коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, мамлекеттин пайдасына 300 000 сомдук айып пул салды. Асылбек Жээнбековдун абалы арсар. Ал эми Өмүрбек Бабанов болсо алгач убактылуу кармоочу жайга киргизилип, кийин көп узабай ооруп жатат деген жүйөө менен баш коргоо чарасы өзгөртүлүп, чет өлкөгө чыгып кетти. Ал азыр кайда жүргөнү белгисиз, бирок өзүн күнөөлүү деп эсептебейт. Бул толук аша чапкандык, баары абсурд. Мен Кумтөрдөн 16 000 гектар жерди алган жалгыз премьермин. Түшүнүксүз иш болуп жатат. Кудай буйрса сотто жакшынакай чечилет деп ойлойм. Жогорудагы соттун өкүмүндө аталган Исхак Пирматов дагы 31 майда УКМК тарабынан кармалган. Бирок 1,5 айдан кийин 15 июлда 1 май райондук соту анын баш коргоо чарасын өзгөртүп, эч жакка кетпөө тил каты менен үйүнө кое берип жиберген. Анын үстүнө райондук сот Пирматов башкы прокуратуранын башкармалыгынын улук прокурору менен кызматташуу тууралуу келишим түзгөнүн кабарлаган. Арачы болайынбы? Акысын эмне бересиң? Тергөө менен кызматташып УКМКнын убактылуу кармоочу жайынан Алмаз Батырбеков аттуу экс-депутат дагы бошонгон. 2020 жылы ал 1 вице-премьерлик кызматты аркалап, ага чейин жогорку кеңеште Кыргызстан фракциясынан депутат болчу. Учурда Кыргызстандан карыш жыла албай калгандардын катарында Динара Молдошова аттуу айым дагы бар. Ал дагы Кумтөрдөгү коррупция боюнча шектелүүдө. Анын тестер балдары бар үчүн кармашкан эмес, бирок өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Өз боюңду түзөп ал кызым. Жазмыш ушундай экен. Тагдырыңа баш ий кызым. Динара Молдошова жакында эле Кыргыз патент мамлекеттик агенттиктин жетекчилик кызматынан бошотулган. Ага чейин парламентте өкмөттүн өкүлү, жогорку кеңештин депутаты болуп дагы жетишкен. Ал дагы канадалык Центра Gold Inc. компаниясынын кызыкчылыгына иштеген деп айыпталууда. 9 июнда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Данияр Нарымбаев аттуу аткаминерди дагы убактылуу кармоочу жайына киргизген. Ага Кумтөр ишине байланыштуу айып тагылып, коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгон. 1 май райондук соту Нарымбаевди 30 сентябрга чейин абакта калтырган. Ограбление. Гоп-стоп. Нехороший человек. Редиска. Нарымбаев учурда коронавирус менен ооруп Бишкектеги Бикарт жеке клиникасында дарыланууда. Ал 2011-2012 жылдары президент Алмазбек Атамбаевдин парламенттеги ыйгарым укуктуу өкүлү болгон. 2012-2015 жылдары президенттин аппаратын жетектеген. Кумтөр иши боюнча мурдагы 1 вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев дагы колго түшүрүлгөн. Сарпашев кылмыш жаза кодексинин 319 беренеси коррупция боюнча кылмышка шектелүүдө. Сотко чейинки өндүрүштө мурдагы 1 вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевдин өлкөнүн жогорку саясий жетекчилигинде иштеп жатып, канадалык Центра Gold Inc. компаниясынын өкүлдөрү менен жең ичине сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү аныкталды. Муну менен катар Кумтөр кенинде жайгашкан мөңгүлөрдүн экологиялык коопсуздугуна зыян келтирилип, аталган компаниянын кызыкчылыгын ишке ашырууга багытталган кылмыштуу иш-аракеттери болгон.
Ошондой эле Сарпашев өкмөттөгү жооптуу кызматтарды ээлөө менен мөңгүлөрдүн сакталышын камсыз кыла турган мыйзам долбоорун иштеп чыгууга жана кабыл алууга тоскоолдук кылганы айтылат. Кумтөр иши боюнча коррупцияга жана мыйзамсыз баюуга айыпталган мурунку премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жана мурунку өкмөт башчы Темир Сариев дагы абактан чыга албай убара тартышууда. Темир Сариев 3 август күнү кармалган. УКМК Сариев экономика министри, ошол эле учурда мамлекеттик комиссиянын төрагасы болуп турган учурда Кумтөр кенинин ишинин экологияга келтирген чыгымдын суммасын азайтып койгон деп шектелүүдө. Ал дагы абакта 30 сентябрга чейин отурат. Всю жизнь работать на лекарство будешь. Ал эми Мухаммедкалый Абылгазиев болсо январь айында эле камакка алынган. Атайын кызмат мурдагы премьер-министрди өкмөт башчы болуп турганда Кумтөр Голд ишканасына геологиялык чалгындоо жана алтын казуу иштерин жүргүзүүгө кошумча жер бөлүп берүүчү токтомго мыйзам бузуп кол койгон деген шек менен 26 январда кармаган. Кезекти экс-президенттерге берсек, Кумтөр долбоорун ишке ашыруудагы коррупциялык фактылар боюнча өлкөнүн мурунку президенти Аскар Акаевке издөө жарыяланган. Акаев башка мурдагы жогорку кызмат адамдары менен бирге 1992 жылы Кумтөр долбоору боюнча башкы келишимди түзүүдө. 1994 жылы ага өзгөртүүлөрдү киргизүү учурунда, ошондой эле 2003 жылы Камека компаниясы менен түзүлгөн башкы келишимди реструктуризациялоо учурунда коррупциялык иштерге барган деген айып тагылган. Акыры Аскар Акаев Кыргызстанга келип, УКМКнын сурагынан өтүп, Кыргызстанда бир сыйра кыдырып, элден кечирим сурап, анан кайра Москвага учуп кетти. Буларда таймануу, ийменүү деген болбойт байбы. Акаевдин доорундагы реструктуризациялоо жана экономикалык өнүгүү комитетинин мурдагы төрагасы Борис Бирштейнге Кумтөрдөгү коррупция боюнча кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланды. Ал эми экс-премьер-министрлер Турсунбек Чыңгышев, Апас Жумагулов жана Кыргызалтын мамлекеттик концернинин мурдагы президенти Дастан Сарыгулов кылмыш жасоого шектүү деп табылып, эскертүү берилген. Иштин мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу алардын жоопкерчилиги каралбашы мүмкүн. Sen anda karışıklığa koya kaytap kaldırmayısın. Мындан сырткары, Бакиевдин маалы дагы көз жазымда калган эмес. Кумтөр иши боюнча мурдагы президент Курманбек Бакиевке, анын уулу Максим Бакиевке, мамлекеттик геология агенттигинин мурдагы директору Капар Курманалиевке, директорлор кеңешинин төрагасы Алексей Елисеевке, инвесторлордун өкүлү Андрей Сазановго издөө жарыяланды. Аларга 2009 жылкы Кумтөр долбоору боюнча жаңы шарттар аттуу макулдашууну кабыл алууда жогорку кызмат адамдары өлкө кызыкчылыгынан центнераныкын жогору коюп, экологиялык жана экономикалык зыян келтиришкен деген айып тагылууда. Ал малдагы экс-премьер-министр Игорь Чуденов менен Кыргызалтын ишканасынын мурдагы башкармалыгынын төрагасы Алмаз Жакыпов күнөөсүн мойнуна алышкан. Иштин мөөнөтү өтүп кеткени үчүн тергөө кыскартылмакчы. Атаңдын айтып мына турганын карачы. Акыр замандын балдарын карачы. Ал эми Алмазбек Атамбаев тууралуу айта турган болсок, 2014-2017 жылдардагы Центера менен болгон стратегиялык келишим жана суу кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу сунуштамалар боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин экс-премьер-министр Сапар Исаковдун аракеттерине юридикалык баа берилмекчи. Аттуу баштуу саясатчыларга козголгон кылмыш иштерин кыска нуска талдап бергенге аракет жасадык. Биздин каналдын кызматы жакса, ага катталып, видеолорго лайк басканды унутпаңыз. Сиздер менен мен Наргиз Асекова болдум. Көрүшкөнчө.